өзүмдүн уулум донор болот. Баары алдыда. 8 баланын энеси Баатыр эне Исмаил Акунова Керес 4 жылдан бери гепатит оорусу менен күрөшүп келет. Азыркы учурда дарыгерлер тез арада боорун алмаштыруу зарылдыгын айтышкан. Ага чет өлкөдө операция жасалуусу зарыл. Көп суммадагы каражат керектелгендиктен карапайым үй бүлөнүн мындай каражат жоктугунан улам кайрымдуу элден жардам суроого аргасыз. Ошо аман эсен операция болуп айыгып келемби деп түшүнүп турам. Уларымдын жакшылыгын көрсөтпөй. Кичинекей кызым 10 жашта. Мен Сагынбек уулу Акчолтой, жашым 25-те. Ушунча жыл апабыздын оорусуна аракет кылып, дарылантканга аракет кылып жүрдүк. Тилекке каршы акыркы убакыт кездерде ушу апам оор диагноз чыгарып берди. Биз донор болобуз, Кудай буйрса, апабыз үчүн кандай десем экен, көптөгөн бизди ушунча жыл багып, ушунча жыл колубуздан жетелеп, тарбиялап чоңойткон апабыз бүгүнкү күндө көп баса албай, көп кыймылдай албай, бат чарчап төшөктө жаткан кези, Кудай буйрса деп ушу сиздердин жардамыңыздар менен Индияга барып лечение болуп, аман эсен келебиз деген үмүттөбүз. Анын алдында ушу Азамат Байматов кайрымдуулук фондунун жетекчиси менен сунуштады. Анын үстүндө бул жактан дагы тааныштарыбыз ушу Азамат Байматовдун иштерин көрүп, ушу именно ушу пересадка печень ушундай оор операцияларды кайрымдуулук кылып жүргөн үчүн ушу Азамат байкеге өзүм байланышка бардым. Ушу апабызды пересадка печень кылып, ушу биз өзүбүз донор болуп, аман эсен барып алмаштырып келгенге азыркы күндө убакыттыбыз аябай тар болгондуктан, акча чоң сумма болгондуктан элибизге кайрылып жардам сурап атабыз. Бул чоң сумма болгондуктан өзүбүздүн каражаттарыбызды топтогондон кийин дагы жетишсиз болуп атат. Кайрымдуулук кылып, кол сунуп коюңуздарга суранабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Мына биз бүгүнкү күндө мынакей коомчулукта канчалаган кайрылуулар болуп келет. Эми чындыгын айтсаң, келбей коеюн деп дагы жүрөгүң чыдабайт. Келип дагы жүрөгүң ооруйт. Анткени мынтип төшөктө жаткан адамдын акыбалын көз менен көрүштүк дагы мындай адам үчүн чындыгында оор нерсе, анан үй бүлөсүндөгү балдар, кыздар үчүн дагы оор нерсе. Анткени эч кимдин энеси оорубасын, достор. Эч кимдин атасы оорубасын, эч кимдин уул кызы оорубасын. Оорудан дегеле алыс болойлу. Бирок бул жашоо тагдыр баары Аллахтын буйругунда экен. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Ошон үчүн бул сыноо майданында мына Керезенеге дагы оор сыноо келип башына. Анан бул үй бүлө бир эле үй бүлө эмес, бүгүнкү күндө канчалаган үй бүлөлөрдүн алы жетпей келет. Мындай аты жаман оору менен алышкангачы. Анткени бул чоң акчаны талап кылгандыктан мындай жөнөкөй мындай үй бүлөнүн чынына чама чаркы жетпейт. Анан аргасыз кайрылууга туура келип, бүгүн мына Керезененин алдына келип отурам. Анткени мына уулу Самат мага бир канча күндөн бери байланышып, чындыгында менин дагы колум тийип-тийбей бүгүн сааты чыгып, бүгүн келип отурам. Керезене болсо 8 баланын энеси. Мынакей жарык дүйнөгө 8 кыргыз жаранын жарык алып келген эне бүгүн канча 8 баланы колунан жетелетип чоңойткон эне бүгүн өзү мынтип төшөктөн тура албай жаткан учуру мындай өкүнүчтүү. Ошон үчүн достор, мүмкүн болушунча биз бүгүн Рамазан айындабыз. Биз айлардын султаны болгон бул Рамазан айында кол сунуунун, жакшылык кылуунун, садаканын, кайрымдуулуктун айы экенин ар бир мусулман жан жакшы билет. Ошон үчүн сооп сиз үчүн, мына мен үчүн ушул жерге кадам басып келген ар бир кадамым үчүн Кудайым сооп жазса экен деген үмүттө мен өзүм да келип отурам. Ушундай сооптон сиз да кур калбаңыз. Мен берген 5 сомум, 10 сомум эмне болмок эле дебегиле. Сиз берген 5 сом энени төшөктөн тургузуп койгонго себеп болор. Ошон үчүн чарчабастан, мындай бир баш тартпастан кол сунайлы. Анткени бир күн болсо бир күнү дүйнөдөн оорубасак дагы кетчү жанбыз. Бирок ошол соопторубуз эртеңки кабырдагы караңгылыкты жарык кылат, достор. Ошон үчүн
сиз көп кайгырбаңыз энеке. Кудай буйрса Аллах Таала бергенди артынан шифа берсин. Биз тилектешпиз. Колдон келишинче аракет кылайлы. Ошо апаларыбыз жашасын. Бизди канчалаган азап менен чоңойткон, кыйынчылык менен чоңойткон энелер жашасын. Анткени энени сиз менен биз эле эмес, биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ушул эненин бейишине таман астында деп баса белгилеп, бүтүндөй адамзатты чакырык кылган энени. Ошон үчүн баарыңыздардан Аллах разы болсун. Кимде ким кол сунган болсо, Кудай сиздерден разы болсун. Ушул экран алдында реквизиттер мына ушул үй бүлөгө таандык. Ошон үчүн колдон келишинче видеону бөлүшүп дагы, комментарийде жакшы бата тилегиңиздерди жазып, жана ошондой эле намаздарда көп-көп дуа кылып коңуздар. Аллах баарыңардан разы болсун. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد